色等烟雨，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。Чоң таасирленип айыктым десем болот. Бутун көрсөтпөсүң болобу, кана? Мына караңыздар, уже бүт терisi бир сыйда сыйрылып бүтүп. Мен биринчи жолу өмүрүмдө ушундай результат болду, чуда эле болду мен үчүн. Айтып кетейин ошону. Мен Өмүрбек агайды докторду 13 январь күнү уктум. Биринчи жолу 13 январь күнү угуп, YouTube каналына кирдим. Ошодон прямой эфир болот ушундай. Анан мен катышып эле ошодон эле мага уже резко эле автоматически эле мага результаттар келе баштады да. Ошол эле күнү түнү менен эле уже менде башталды. Ошентип атып эле мен уже 85 килограмм элем анда. Мен азыр 76 килограмм болдум. 5 күндө мен 9 килограмм арыктадым да, 9 килограмм арыктадым. Урматтуу достор, мына бизде бир ай мурда бир эже буттарында варикоз бар экен. Азыр сүйлөшүп отуруп айтып калды же. Сиз айтып коесуз. Ооба, мен Калмат айыл Сулукан Жүргөшовна, Карагыжы районунан болом. Онлайндан эле киргенмин, ошол агайды угупчу. Бир айда кетти варикозум. Ошо бутумдун үстүндө болчу, аябай томолок болуп шишип турчу жана тамырлары. Бир айдан кетти, анан дагы жакшы жери бутумун чыпалагынын тырмагы 3 катар өсчү. Анан ал сулуу болуп калыптыр, ону мактанып аябай тырмагым сулуу болуп калды деп агай эңсеп жүрүп, азыр маңдайымда келип отурам. Чудо дегенде түшүнсөңүздөр, бул жерде чудолор болуп атпайбы? Мисалы мен бир эжеге аябай таң калдым. Келгенде бети анан колдору кып-кызыл болуп эме болуп келген да. Ошол эмне деген оору болчу мен билбейм Өмүрбек. Анан кийин эле акырында баягы Өмүрбек мага сиз сабак өтөсүз деп анан өзү кетет да салган. Ошентип сабак өтүп атып эле баягы эжени таппайм да. Мага аябай интересно болуп аткан болчу. Ошон айыктуу экен же эмне болуп калды экен депчи. Эжени таппайм. Анан эле бирөө сүйлөп баштады. Карасам баягы эже да. Вообще баягы жаралары жок болуп калыптыр да, таптаза болупчу. Ошо жаралары жок болуп калганда байышы мен аны тааныбай калыптырмын. Анткени биринчи келгенде ошентип каптап келген да. Анан ошондон кийин шок болдум да, чындап элечи. Биздин көз алдыбызда мына бир эле жуманын ичинде до такой степени мондай суусап келген да, ал ниети түз келген. Почти 90% агарып калган болчу чачым дейт. Нормально. Ден соолук жаатын айтып өтөйүн. Биринчи очередь ысык укол алгам сол колума. Буга бир 7-8 жыл болуп кетти. Анан подкожа кетип калган болчу. Подкожа кетип, жан жок. Ошол момент колум вообще шишип кеткен, тулуп болчу. Анан массаж кылам, башка кылам, эме болбоду. Эми баягы жаны жок болуп турган. Ошондон кийин убакыт өттү, жаны жок, кышында селейип калчу болчу. Тоңуп, мындай катыпчы, жан жок. Анан кийин мына басуу техникасына окууга ошол сабакка катышкандан кийин баягы басуу техникасынын эрежеси боюнча басканда эме болуп баштады. Бул колум мындай как ошондогудай жаны жок, мындай селейипчи. Анан азыр ошентип канча эме болду. Февралда катышкан болсок, басуу техникасына ошондон бери азыр уже жок да. Колум нормальный уже, ысыйт, как положено. Бул бир жагы. Экинчи результат эми байкагандарым агай. Анан ол омурткада иш бар эле да менде. Желке тарапта. Ошо катуу травма алып калгам. Сууга жайкызым, головка таштайм деп. Ошол үстүңкү могул желкенин түбү болуп калат, эки омуртка мындай кичине көтөрүлүп туруп, анан кийин биригип калгандай болчу. Азыр мына сабакка чейин эме жок болчу, жан жок болчу. Анан уже тренировка кылып баштагандан кийин азыр желкем жумшак, кадимкидей. Анан баягы эки омуртка ортосу бир аз ачылды, бирок баягындай уюлган оору жок. Анан кийин кармасаңыз жан бар да, катуураак кармасаңыз ооруйт.
Бул өтө сонун. Медитация жасапчы. Анан менде мындай заметный бир результаттарым эме болду да. Чачым түшпөй калды. Баарынан эң биринчи аябай заметно болгону ошол чачым түшпөй калды да. Антпесе абдан аябай түшчү эле да. Анан весим түшүп атат кадимкисиндей. Мурда деген 66-67 килограмм болгондо уже өзүмдү аябай оор сезе берчимин да. Азыр уже 59-60 ушундай болуп атат да. Анан эртең мененкисин өзүм эле ошо башында сразу болгон жок ал нерсе. Постепенно болду да, эртең менен эле өзүм бир 5-5:30 будильниксиз эле ушундай эле туруп калдым да. Мурда мен аябай окуучу болчумун негизичи. Анан бул медитациячы на самом деле аябай уникальный нерсе экен. Баягы Салтанат деген кыз бар эле го. Ошо менен бишкектен жолугуп калдык. Ошонун кызык жери могу тырмактарынан бүт суу чыгып кетти дейт медитация кылганда. Мен аны ошондон уктум. Анан бул чоң апасы бир апалар айткан экен. Сенин денеңдеги кара дуа дептир да. Бул психологияда терс энергетика деп айтылат. Ошол сенин денеңде полный кара дуалар чыгып кетти дептир. Ал сен башкача болуп жеңил дейт. Бул ушу тырмактарынан суу чыкты дейт. Өзү азыр аллергиядан жабыркагандар өтө көп да. Даже жаш балдар дагы болуп атпайбы? Ушул жаш балдардыкы мүмкүн ата-энедин немесидир. Ушулар ушу сөзсүз ушу медитация жасаш керек экен да. Эгерде мен дарыласам, дарылап алат элем го ушул малга чейин. Бул өтө терең. Башында сезонный болуп жүрдү да меникичи. Кийин ошо жыл бою боло турган болуп айланды да, ошондо өтө жаман экен. Азыр мына жок болуп эле калды да, жыргап эле калдым. Унутуп деле калып атамын. Аллергиям бар экенин. Чаңдарга эч кире алчу эмесмин. Азыр чаң иштерге деле аралашып кетип атам. Жакшынакай эле жүрөм. Кудайга шүгүр.